Инжирдин мекени катары күнөстүү Араван району таанылган. Анткени бул жемиштин дарагы өтө назик келет, катуу суукка чыдаамсыз келет. Ушул себептүү дагы мындан 2 жыл мурунку катуу суукта Аравандагы дээрлик инжир дарактарынын баардыгын үшүк алып кеткен. Андан кийинки өсүп чыккан дарактары ушул 3 жылдык дарактар. Быйыл мөмөгө кириптир. Инжир бейиштин тамагы делинип келет. Мунун бир сыры катары жергиликтүүлөрдүн айтымында бул дарак гүлдөбөй туруп мөмө алат. Тагыраагы мына өзүңүздөр көргөндөй мондай бутактарга эле мөмөсү мондай жабышып турат. Биз болсо азыр жуубай эле жеп көрөлү, даамы кандай экен. Эч нерсеге салыштырбаган, окшошпогон даам. Анжир бийил yok da mendeyçe etkende. Bu mesela Uş, Jallabat, Bişkeklerge yönetkemiz bu öncüler yetişken. Hazır bizde 6 sottuk yerde var. Çok degende 60-70 tüp anjir var. Bazarda satvatamız, 2 günde bir bizamiz satamız. Hazır kichkine malaletini edip koyabı. Hoş malaletini de 30-40 anjir boladı. Yana 2 yıl, 3 yıldan keyin 100 tane aşı anjir boladı. Инжирден 3 тур өскөн бул бак 10 жан жашаган Кыргызбаевдардын 1 жылдык киреше булагы. 6 сотуктагы жемиш бак Уламидин карыянын атасынан калган. Bunu kömüş gerek. Üzümde de kömüş gerek, buna da kömüş gerek, anarda da kömüş gerek. Ata babalar şunday kıyın. Biz kömme bir abara bir ısık yap kalsa ısı bolata kendip koysan bir soğuk gel adam yok. Kurgatıp ketip atat. Дарактын жалбырагы аябай көп болот. Бул жөн жерден эмес, анткени инжирдин мөмөсүнүн ар бир даанасын ушул жалбырактарга ороп, анан кийин сатыкка чыгарышат. Бул анын мөмөнүн көпкө сакталып туруусун жакшы болот экен. Узак мөөнөт дегенде ал бир гана сутка. Үзүлгөн мөмө бат бузулгандыктан базарда көпкө сакталбайт. Эртең сахар үзүлөдү. Инжирди көбүнчө эрте менен үзөбүз. Аны кеминде 7-8 саатта сатып калышыбыз керек. Антпесе минтип көрүп турганыңардай суусу шереси чыгып сатыкка жарабай калат. Жергиликтүүлөр кардары көп жемишти узакка сактай турган жолун да табышты. Кыямга жарай турган сортунан алып келип өстүрүшкөн. Кара өрүккө түспөлдөш болгон бул инжирдин көчөтүн жакынкы чыгыштан алып келишкен. Har yili qilamiz. Men o'zim minta qilaman. Өтө көп сурап келишет. Мурунку жылы түшүм аябай жакшы болуп 1000 литрге чейин саттым. Казакстан, Орусияга чейин алып кетишти. Быйыл эми кайнатканга көлөм азыраак болуп турат. Араван инжирдин гана эмес, алча, шабдалы менен кара өрүктүн да мекени. Аймак жылына 400 тонна кокон гилас, 200 тонна шабдалы, 250 тоннадай кара өрүктүн жемишин экспорттойт. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала 24, Ош.